Назира Айтбекова жолдошуна эркелеп ырдап жаткан видеосун жарыялады. Белгилүү телеал баруучу Назира Айтбекова бир ай мурун турмушка чыкканын кабарлап, күйөрмандарын кубанткан эле. Бүгүн болсо ал жолдошу менен чогуу эс алып жаткан видеосун социалдык тармакка жүктөп, жеке жашоосунан дагы бир үзүндү бөлүштү. Булак Биякежи. Бишкек шаарынын Арча Беш конушунда газ түтүгүнөн өрт чыкты. Тасмадан жарандар өрт өчүрүү кызматы келгенче өздөрү тилсиз жоо менен күрөшүп жатканын көрсө болот. Тургундар билдиргендей, өрт шаарда жамгыр жааган маалда чыккан. Азыркы учурда өрт өчүрүлдү. Ал эми себеби тууралуу өзгөчө Кырдаалдар министрлиги азырынча билдире элек. Бишкек Ысык көл трассасында ири жол кырсыгы катталды. 5-майда жаңы автовокзалдын жанында жүргүнчү жана жүк ташуучу кечи автобустар кагылышып, ири жол кырсыгы катталды. Кырсыктын кесепетинен жаракат алган 25 адам 2 ооруканага жеткирилди. Агып бара жаткан жигиттерди куткарып калышты. Арчалы менен Байтик айылдарынын ортосундагы каналга 2 жаш жигит түшүп кетишкен. Арчалы айылынын тургуну Эрмек Усубалиев ошол маалда унаас менен өтүп бара жатып, суунун агымы жигиттерди алып бара жатканын көргөн. Ал дароо унаасын кайра буруп, жолдон мал айдап жүргөн чабандарды да унаасына алып, агымдын багыты боюнча жигиттерден озуп өткөн. Жергиликтүү тургундардын биргелешкен аракети менен арканды колдонуп, алардын бирөөсүн суу ичинен чыгарып калышкан. Экинчи жигитти каналдын бөлүштүргүч жагынан куткарып калышкан. Тургундардын айтымында мындай учурлар бул жерде байма-бай болуп турат. Булак Сокол Медиа. Генерал өзү честь берип, Ташиевден жүрөк жылыткан көз илмем. Социалдык тармактарда УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиевдин бөбөккө честь берип жаткан сүрөтү тарады. Сүрөттөгү бөбөк парад учурунда да Акылбек Жапаровдун алдында отурганы байкалган. Камчыбек Ташиевдин буга чейин көпчүлүк жолугушууларда да бөбөктөргө өзгөчө мамиле кылганы байкалган. Ассаламу алейкум, урматтуу кыргыз элим, Кубанычбек кызы кымбат. Улум Мухаммад ошо жол кырсыгына кабылып, башынан удар алган. Азыркы учурда жардамга муктаж, балам отура албайт, баса албайт. Баламдын операциясына жардам кылып кетиңиздер, сиздерден сураныч. Баланын бир жери ооруса, эненин жүрөгү ооруйт экен, сиздерден сурадарым. Баламдын басып кетүүсүнө себепкер болуңуздар. Көптү көрсөк өл болот дейт. Мен да балам көптүн катарында басып, ойноп, күлүп жүрүшүн каалайм. Бул теңдүүлөр чуркап жүрөт азыр. Жардамыңыздарды аябаңыздар. Сиздердин берген жардамыңыздарды алып жатабыз. Рахмат чоң. Бизге азыркы учурда $5000 каражаты керектөлүүдө, $13,000 чогулду. Жардамыңыздарга чоң рахмат, Аллах таалам ыраазы болсун. Визиттин номерлер М-банк кымбаткы деп чыгат 3197. Ошол эле номерде деньги бар. Баланс кылып салам дегендерге. Россия өлкөсүнөн котором дегендерге Сбербанк бар. 0600 Самаган деп чыгат. Өзүмдүн иним азыркы учурда Россия өлкөсүндө иштеп жүрөт. Берген жардамыңыздарга чоң рахмат, Аллах таалам ыраазы болсун. Жоокер боткосун жеп көрдүңүз беле? Улуу жеңиш майрамынын урматына Бишкектеги жеңиш аянтында жоокерлердин боткосу таратыла баштады. Агырда да ушундай случай болду, чагылган түшүп. Антенна түшкөн экен. Антеннадан үйгө кирген. Үйдөн болсо могу жер мына өрттөнгөн. Как раз түп. Мына өрттү чыгардык, түтөп атат. Чагылган түшкөн. Скорый помощь келди, жаңы. Өрттөнүп атат, чагылган. Ушундан түшкөн да. Тет жер жарып кирген. Ушундай случай болду. Жаңы эле. Мынакей мой өрттөнгөн. Ушул өрттөнгөн. Азыр болсо пол менен чыгардык. Тетиги буруштарга тийген, тетиги откосторго чагылган. Откосторду айрып түшкөн да. Чагылган тийген жер. Андан сырткары бурч менен кирген да. Бурч менен кирген чагылган. Окей.